Креатив талим билим берүү комплексинде ата-эне, мугалим, окуучу ичилтик өнөктөштүгү жолго мыкты коюлган. Бул багытта окуу жылынын 2-чи чейрегинде комплексте балдардын жаш курактарына жараша бөлүп даярдалган ата-энелер чогулуштарынын сериялары өткөрүлөт. Маселен, бул жолу жогорку класстардын ата-энелерине кесипти туура тандоо келечектин өзөгү темасында өтүлсө, 2-чи класстарга ата-энелик сүйүү деген эмне темасында уюштурулду. Ал эми 6-чы, 7-чи жана 8-чи класстардын ата-энелерине балдардын өткөөл курагы эске алынып, келгиле балдарыбыз менен баарлашалы темасы каралган. 1-чи класстардын окуучуларына адаптациялык мезгилдин ийгиликтүү өнүгүшүнө жардамдашалы темасында ата-энелер чогулушу өткөрүлдү. Бул баарлашуу чогулушунда 1-чи класстын окуучусун бала бакча курагынан кийин мектептеги окуу процессине ийгиликтүү көндүрүү, натыйжалуу билим берүү фундаментин куруу үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керектиги айтылды. Тарбиялык маанидеги ата-энелер чогулушу үй бүлө менен мектептин ортосундагы кызматташууну бекемдөөгө, балдардын өнүгүүсүнө жана окуусуна көмөк көрсөтүүгө багытталган маанилүү иш-чара болуп саналат. Ал эми 3-чү, 4-чү жана 5-чи класстардын окуучуларынын ата-энелерине балдардын бул курагында кандай өзгөрүүлөр болоору тууралуу, баланын мүнөзү жана темпераменти темасында пайдалуу маалыматтар берилди. Мындай форматта өткөрүлгөн ата-энелер чогулуштарынын пайдасы эмнеде? Эң алгач ата-энелердин балдарынын жаш курактарындагы өзгөрүүлөрү тууралуу маалыматтуулугу артат. Экинчиден, ата-эне, мугалим, окуучу ичилтигиндеги кызматташууну ачык байланыш аркылуу күчөтүү каралат. Балдардын жүрүм турумдарындагы же окууларындагы көйгөйлөрдү эрте аныктоо, аларды чечүү жолдорун алдын алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул чогулуштарда ата-энелер балдардын тарбия процессине көбүрөөк тартылып, аларга карата өз жоопкерчилигин сезе башташат. Башкысы, тарбиялык маанидеги маселелер талкууланганда үй бүлөлөрдө моралдык, этикалык баалуулуктар бекемделип, мугалимдер менен ата-энелердин ортосундагы гармония баланын мектепте жана үйдө өзүн коопсуз сезүүсүнө өбөлгө түзөт. Мындай иш-чаралар баланын ийгиликтүү тарбияланышына жана ар тараптуу өнүгүүсүнө чоң салым кошот.